Борбор калабыздын урматтуу тургундары, кымбаттуу мекендештер, бүгүн биз Турак жай жаатындагы дагы бир маанилүү окуяга мамлекеттик деңгээлде ишке ашып жаткан Менин үйүм программасынын ырааттууландысына күбө болгону чогулуп отурабыз. Жүргүзүп жаткан саясатыбыздын алкагында жарандарыбыздын дагы бир тобуна үй тапшырылганы турганы мени абдан кубандырат. Бүгүн көптөн күткөн тилеги орундалып, өз үйүбүзгө киребиз деп сүйүнүп турган жарандарыбыздын кубанычтары менен тең бөлүшөмүн. Бүгүн мен сиздердин жакшылыгыңыздарга ортоктош болуп куттуктап кетүүнү эп көрдүм. Кымбаттуу үй ээлери, жаңы жашоонун башаты, келечекке жаңыча кадам таштаган бүгүнкү унутулгус кубанычтуу күнүңүздөр менен чын дилимден куттуктаймын. Ак өргөңүздөр кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөбүздүн баш мыйзамынын биринчи беренесинде Кыргызстан социалдык мамлекет экени так көрсөтүлгөн. Андыктан өлкөбүздүн социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүгө, анын ичинде элибизди жеткиликтүү жана сапаттуу үйлөр менен камсыз кылууга биринчи кезекте маани берип жатабыз. Биз элибиздин жашоо деңгээлин жогорулатуу үчүн турак жай менен камсыздоо жаатындагы социалдык милдеттерди чечүү аркылуу мамлекетибиздин экономикасынын туруктуу өнүгүшүнө жетишебиз. Мына бүгүн биз турган Кубанычбек Маликов көчөсүндөгү турак жай комплексин экинчи этап аяктап 476 батир ээлерине тапшырылганы турат. Өзүңүздөргө маалым, бул ири долбоордун алкагында жалпысынан 5000ден ашык батир салынып, кезек күткөн жарандарыбыздын колуна өткөрүлүп бермекчи. Өткөн жылдын аягында аталган комплекстин биринчи этабында биз 510 батирди муктаж болгондорго тапшырган элек. Бүгүн бул долбоордун экинчи этабынын ийгиликтүү аякташы Менин үйүм программасынын ыраттуу ишке ашырылып жаткандыгын тастыктап турат. Ал эми бул турак жай комплекси келе жаткан жылдын 2026 жылдын соңунда толугу менен бүткөрүлүп берилет. Убакыт бир орунда токтоп тура бербеген сыңары мезгилдин өтүшү менен жер жаңырып, эл өзгөрүп, өркүндөп өсө берет экен. Бул жерде мурда башка жай болсо, эми минтип бул чөлкөм таптакыр башкача түргө өзгөрүп, жаңы турмуш башталып жатат. Буюрса, бул короодо бака-шака түшүп, жаңы кошуналар кобурашып, бири-бириңиздер менен жаныңыздарда балдарыңыздардын күлкүсү жаңырып, бейпил жашоо уланат. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, бүгүнкү күндө өлкөбүздө турак жай курулуштары жогорку теп менен жүрүп жатат. Бишкек шаарында гана эмес, бардык облустарда, район борборлорунда жана кичи шаарларда да муктаждар үчүн жаңы үйлөр курулууда. Жакында эле мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан каржыланып курулган Чыңгыз Айтматов көчөсүндө 612 батирлүү заманбап жана ыңгайлуу турак жай комплексин тапшырдык. Мындан сырткары жерлерде жаңы турак жай куруу үчүн мезгил кутурлары салынды. Азыркы тапта республика боюнча 60 миңден ашуун батирдин курулушу жүрүп жатат. Кудай буюрса, биз ипотекалык механизмдердин жардамы менен турак жайга болгон бардык жарандарды үй жай менен камсыз кылабыз. Курулуштун жогору темпине карабастан салынып жаткан үйлөрдүн сапатына дагы жогорку талаптарды коюудабыз. Ар бир долбоордо сейсмикалык коопсуздук, энергия натыйжалуулугу, инфратүзүмдүн толуктугу камсыздалган мектеп, бала бакча, спорт аянтчалары жана жашоо үчүн керектүү башка объектилер дагы эске алынган. Кезекке туруп батир алып жаткандардын катарында жаш үй бүлөлөр, мугалим, ага эжейлер, дарыгерлер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, күч органдарынын кызматкерлери жана чет жерде иштеп жүргөн мекендештерибиз дагы бар. Ошентип, Менин үйүм программасы узак мөөнөттүү, жеткиликтүү жана туруктуу шарттар менен ипотекалык каржылоону камсыз кылуудабыз. Албетте, бул иш-аракеттер карапайым муктаж жарандарыбыз үчүн өз үйүнө ээ болууга уникалдуу мүмкүнчүлүк болду десек болот. Ардактуу мекендештер, биз мындан ары да турак жай саясатын ишенимдүү улантып, бардык жарандарыбызды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыздоого болгон аракетибизди күчөтө беребиз. Бүгүн ээлерине тапшырылып жаткан жаңы үйлөр жүздөгөн адамдар үй бүлөлөр үчүн бактылуу турмуштун себепкери болсун деп тилек кылалы. Үйлөрүнүн астанасын аттоого ашыгып жаткан агайын туугандар, ак өргөңүздөр кут болсун, жаңы үйүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар эле боло берсин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Üç konuda.
Bir kухnya, bir de üç. Göreceğimiz var. Sağ olasın. Kutlu olsun büyüğümüzler konuşmamızda. Sağ olasın. Kiminizler aldınız da? Kaç kişiyiz? Benim personel üniversitet, kızımdı, Loğuzu boyunca, sosyal kategoriya boyunca. Kaç oldu turmanınız o çocuk? Gezekte. Gezekte 2023 turgam. 23 turmaz. 23 turdum. Oşa buyursa. Aldın ala төлemi çok aldınız he? Aldın ala төлemi çok 4% menen. Kaça komnat bu? Bir komnatный. Bir komnat. Kaça töledik siz sayın? Анын пока сүйлөшүп документально кылалык биз договор. 8.700. Aynen şunda töledik he? 8 миң. Siz apasız o değil mi? Apası olup gelmiş. Assalamu alaikum. Kuş olsun konuşun. Rahmat. Kızınızdan nerede? Hoş bulduk. Çarpısı beni yapmış Allah'tan. Otur bu. Oturduk. Özünüzden çok iyi. Eli uzun tumaklı olsun. İşlerinizin iyiliklerini görüp atarız. Tınıştık öyle oldu. Tınıştık olsun. Stabil bir öyle oldu. İyilikler. Bol öyle. İyilikler. Kullanmayacağım. Öyle abi olanlarınızda kovanım. Burada aynen Türkçeleriniz. Kvartiyer var mı? Мен квартирада жашашыбыз. Bişkek'te. Бишкекте эле. Kaça төлөчүлөр kvartiyer? Квартирага 15 миң плюс эмелер менен төлөчүбүз. Кызым экөөбүз бир комнатада турчубуз. 15 bin ayakta төлөсөңөр эми бияка 8 миң төлөсөң өзүңөрдүн квартира. Жарым Сизге чоң рахмат. Аябай кубанычтабыз. Zaten уже sizin tapşırmanız menен бұл жақ сұранды эле алтын балалыкка кызын уже киргизебиз. Кызым ба? Болду жөнөт болду. Июньден баштап кабыл алабыз. Июньден баштап кабыл алабыз. Мактуу эмесе болот. Конушмак болсун. Качество жакшы болуп. Так, бияқчы. Саламатсыздар. Саламатсыз келиңиз. Кандайсыздар? Жакшы конушмак болсун. Айтпаңыз келсин. Кимиңизден алдыңыз? Сиз бир каяқта иштейсиз? 69 gimnaziyada işleyim. Мектепте мұғалімсіз. Matematik. Қанша жыл болды иштегениңиз? 39-cü okul yılını bitiriyordum. 39. Sistem образованиядан 69 gimnaziya 22 işçi. Жақсы. Қанша жыл болды эле турганыңыз кезекте? 22 жылы февральда тұрғам 3 жылда алып аткан экенсиздер. Сізге рахмат. Мындан кийинкилер эми аттактарыңызга тентиңиз. Буюрса жакшы эме болуп атат. Семьялыс менен сізге Жок, мен эжесимин. Эжеси, бир тууган эжеси. Жакшы. Жактуу баран квартира. Канча комнат? 3 комната. Жакшы болду. Мындайды жактырбаса билбейм анда кандай деп. Сонун эле болуп атат. Жакшы эмелерге тапкан сиздерге ишиңерге ийгилик берсин Кудай таалам. Жолуңар ачык кылып, жакшылыктарды элдин кызматын жонуңарга көтөрүп жүрөрүң эле го. Ошону айтып атасыз, мурда таң кылса жакшы балдар эметме экен деп. Ооба. Чоң кызмат кылдыңыз. Мейли, жакшы тургуландар. Жакшы болсун. Bir çinden çay içip gitmesinler. Жакшы, кут болсун. Rahmat aytасыз. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Атын ким? Шамдан. Ой, Шамдан батыр турбайбы? Жакшыбы? Ким алды? Сиз алдыңызбы? Жакшы. Саламатсыздарбы? Биз Саламатсыздар. Талас областынын Чыңгыз Айтматов районунун Кызылат районунан болобуз. Кызым Айтолкун БГУда мугалим болуп иштейт. Мугалимсиз. 2,5 жыл мурда телефон менен электронный кезекке туруп койгон экен. Кудайдын буйругу менен бүгүн тийип калып, баарыбыз өтө чоң кубанычта болуп турабыз. Жакшы. Сиздин тыкыр көзөмөлүңүз менен жакшынакай сапаттуу үйлөр курулуп атыптыр. Ушинтип эле
elin üylörü menen kamsыздандырып, elin razıçılığını alıp, densolukta aman esen üylörüңüz menen жүрө бериңиz, işiniz alga çıla bersin. Kırgızstan'dı öndürüp, östürüp, aldыңкы мамлекеттердин катарына кошуңуз. Сиздин Rahmat. Burada ayakta аракетиңиз менен. Оқығам, бір года оқығамын. Ha, student болып. Ошол жакта окуп бүтүп анан иштеп атам. Ha, ошол жерде иштеп атасыз. Мугалим болуп. Канча аласыз зарплатаңыз? Зарплата 15 000 тегереги саатка жарашады. Saatка жарашат. Ha, ошо 15 000 эле аласыз зарплата. Меники ала. Жетеби анан жарымын буяка төлөсөңүз, жарымы жашоого. Жолдошум да иштейт. Ha, жолдошуңуз бар? Жолдошу бар. Бүгүн эртең төлөйүн деп турат. Андан көрө биздин Кыргызстандын ажоосу катарында батаңызды берип коюңуз, кызым, аман эсен кошону алсын. Бүгүн эртең Жолдошуңуз каякта иштейт? Частный предприниматель. Частный, бизнесмен турбайбы. Азыр бизнесмендер көп эле таап кая. Төлөйүн канча комнат? Бир комнат. Bir komnat deydi. Bir balanızlar var mı? Жок, баласы жок, кутсагында келем. Bu bala. Siz Кайнекеси. anda azırınca buludu eken. Bir komnat, kömürge buludu da. Deyin anan özgörtüp alsanar buludu. Desken da. 2-3 komnat kalmaştırıp alsanar buludu ki bunu tapşırıp durdu. Төлөп аткан акчаңар ошо менен нүкөт этти. Муну башка муктаждарга берип койсо болот кийин. Кезектеп турган артында. Ошондой программа бар. Meyli geliniz evi, o min. Kızınız aman esen göz jarıp alsın, baatır bala törösün, eldik bala törösün, aman esen bolula. Bardık oyloğun oy maksatlarına tilegen tilegerge jetip turula. Aytkanыңыз келсин, Meyli, жақсы тұрыңыздар. Geliniz, verin. Nanos isteyip şimdi. Nanos isteyip. Rahmat, жақсы. Çok rahmat. Оларда госслужащий, Льготный 4%. Sizler aldınızda mı? Evet, biz aldık. Büyük bile. Ne kadar girdiniz? Kaç komnat? Bir komnat. Жақсы екен, жақсы болсын ғой. Atam geldi o sonra suyunup bana sizge batırırım. Денсаулығыңыз шын болсын, өміріңіз ұзын болсын, ел жұртыңыз аман болсын, тіршілік болсын, Құдайым қолдасын, қыдыр жол болсын, жолыңыз шыдыр, жолдасыңыз қыдыр болсын, тілеген мақсатыңызға жетіңіз, ой пікірге жетіңіз. Құдайға шүкір, ел жұрт жақсы қалап атыр. Ұзын құт болсын, аман болыңыз. Rahmat, айтқаныңызға. Саламатсыңар. Алейкум ассалам. Үй бүлөкесіңер де? Екі балаңар бар ма? Кіміңер врач? Мен бухгалтер экономист болып иштейм больницада. Больницада ғой? Номер 1-ші клиникалық больницада. Қанша жыл болып тұрғаныңыз? 2020-да 5 жыл болду. 5 жыл болып. Сіз Biz pazarda isteyiz. бизнесмен тұрбайсыз ба? Оңайлы төлейді екенсіңер. Қанша комнат? 3. Жақсы. Kendinizler? Öyle söylüyorsun. Salamatsın. Yaptılar kişiler var durvar. Apalar durvar ya. Жақсы екен? Жақсы olur? Uzun olsun, yılların olsun, dağacım bundan arığı dönüşsün, biz yok o necelerin sıyımızlanıp dursun. Mağdur da Estamos Oturup kaymakta. Mektep qayerga çötülegim? Qanbek? Mektep bilen sakit. Mojaqda. Ha, diyak Dehda 600 sotka mektab 5 etaj. Ha, arzaqa jag'dan. 1700 o'quvchi. Biz Mektepte tezirek tutuş gerek. Meyli, жақсы болсаң ар болды. Мына могу жигит чоң айтып жатқан екен да баатыр. Кыргыздын уулу болсун. Мейли, құт болсын болсын. Allah razı olsun.